Казанда вообще милициялар мигранттарға тиішпейді екен. Өте мындай тынч шаар экен да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздар. Бүгүн биз Москвадан Татарстан Республикасынын борбору болгон столицасы деп өткөн Казан шаарындабыз. Кызматка келип калдык кыргыз мекендештерибиздин чакыруусу боюнча. Анан тойду бүтүрүп, тамадалык кызматты аткарып, анан бир аз айланып келели деп ушул Казандын центрлерине келдик да. Бул ошол баягы Казань, чоң Казандын эстелиги экен. Мага ушул Казандын жаккан, шаарынын жаккан жери чындыгында өтө бир тазалыкка басым жасаган, жолдору дагы таптаза, адамдар дагы жөнөкөй. Анан документ сурап, жолдо милициялар дагы тосо бербейт экен. Досум экөөбүз айланып жүрөбүз, Казанда өзү эле чыгып кеттик, такси менен жүрөбүз. Анан самокатка алып, центрди бир сайрандык да, айланып, бир дагы милиция тоскон жок да. Өтө бир кеңири, тынч шаар экен. Анан мына жерде река бар экен. Река деп коебу бул жерде. Кыскасы мына жерде центр экен да. Анан бул жакта негизи биз ошол областтарга көп тойго барабыз да. Мен мисалы үчүн Ростовко барганмын, Оренбургка, Омскийге, Самарага, Ростов айттым, Нижний Новгород, кыскасы көп жерге барганмын. Бүгүн эми буйруса ушул Казанга келдим да. Негизи мен көп байкайм, ушул областта жашаган жашоочулар өтө бир жөнөкөй, анан спокойный болот да, элдери дагычы. Орустар дагы, кыргыздар дагы жашоочулар да. Анан даже баягы милициялар дагы өтө жөнөкөй болот. Мында адам менен мамиле кылганда, тоссо дагы сүйлөссөң шунчалык бир вежливый деп коет го, өтө бир сылык мамиле кылат да. Мен чындыгында өтө сүйүнөм ушул областтарга келгендечи, өтө жөнөкөй элдери дагы. Ошентип тойго келдик, той болсо айта бересиздер, областтарга чыга беребиз. Ошол видеону толук көрсөңүздөр, ошол видеолор менен бөлүшүп коебуз. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Кандайсыздар достор? Буюрса бүгүн эртең менен Казан шаарына тойго чыгабыз. Мен диджейим үйдүн жанына келип күтүп атат досум. Азыр тойго тойгонда секин чай пай ичели. Туашыңыраак болго. Эй! Современный. Аэропорт Шереметьеводабыз, туугандар. Бар жакшы, тынч. Паркта учурасыңар. Азыр биз Казанга кетип атабыз тойго. Бүт тынчылык. Милициялар дагы текшербейт атат. Документтер өтө сонун малда текшербейт да. Текшерсе экен десек дагы текшербейт атат. Коркпой уча бересиңер. Смело иште кыла бересиңер. Казанга учуп келдик, жетип келдик. Казан аэропорту мындай скромный, кичинекей, мощный жер экен. Азыр биздин машина келет. Казанда ушундай бир чоң бир дачаны банкетный дом деп коет экен да. Алыптыр да биздин мекендештерчи. Ресторан эмес. Как положено, дача ичинде жатаканасы бар, бильярд, бассейн дагы бар. Биздин мекендештерибиздин мынакей машиналары. Болуп кете берсин кыргыздар. Ичинде азыр көрсөтөбүз силерге банкетный залын. Жөнөкөй эле мынакей.
Под Москва дегенде бұл жерде қандай? Под Казан деп қойған. Жеті шақасын. Шундай зал екен да, кішінекей. Благодаря вам наша семья стала ярче и лучше. Желаю, конечно же... Ой, деп тұрып алып, Казан айланайын деп. Казандың центріне келді қазір. Өзіммен өз жүреміз. Алыс екен бая жер, бай ма? 4 километр. Қойшы. Қысқасы Казандай шар екен да. Тазалығы бойынша сөз жоқ. Вообще таза екен мындай. Тыныш шар екен да. Өте таза шар екен. Қанша обласқа бардық, бірақ мынандай таза шар шындап көріле келем мен. Мына жолдарын қарасаң тосын, топ-таза жүреді. В общем, бұл жағы жинде болтады. Самокаттармен жүрөбүз Казандын жолунда. Иллерин карасаңар, красотасын, өтө сон красивый көрүнөт экен. Мына жерде мен Даблинскийде жүргөн эле болдум. Окшош экен. Самокаттар менен Москвада жүргөн жүрөбүз. Сан көрүнбөдү эле. Мечиткенди көрсө, балдар мечиткен. Өтө чырайлуу мечиткен, Айдын суу тарапына. Мечит. В общем, мощный. Казан деп ушул Казан бар үчүн Казанды айт экен да. Казанды көрдүңөрбү чоңдугун, мына истедигини. Мына жак болсо мына Кремльге окшогон. Мечит. Бул жерди карасаңар, Казандын центрлери да. Мол реканын айылнасын чырайлуулугун карагыла. Вообще мындай красота. Өтө сонун. Мощный. Мына карагыла. Тыныч, эч ким жок көчөдө. Вообще тыныч, Болсо мындай маалда Москвада көчөдө ызы чуу, Бул жерде вообще тыныч экен. Мына карагыла. Өтө сонун жер экен. Мына реканын жанында мындай күлүштөр көрүп калдым да, достор. Бул кандай деп, эмне деп ойлойсуздар? Мен оюмча бул баягы сүйүштүкөндөр келип, ушул нерсени байлап кетеби дейм да. Бир ырым-жырым кылыпчы. Экөөбүздүн сүйүүбүз ушул кол бузулбагынча жүрө берсин. Дейби, эмне дейт билбейм көрөчү. Бул өтө көп экен, Өтө көп экен да. Өтө көп экен да. Сапар.